Салам достор. Биздин Кыргызстан кандай гана кооз, кандай гана керемет. Бүгүн мен сиздерге Кадамжай районунун аймагындагы Ак Кайың эс алуу жайы жөнүндө айтып бермекчимин. Алгач Кадамжай шаарынан батышка Айдаркен тарапка жол алдык. Бул Кадамжай шаарындагы айтылуу Азирет Алинин канамы түшкөн ыйык жер. Келип калсаңыз, сөзсүз зыярат кыла өтүңүз. Ал эми бул жерде сол тарапка жүрсөң, Шахимардан, Кутманкөл жана Дугаба эс алуу жайларына барсаң болот. Ал эми биздин багыт оң тарапта. Айдаркен ашуусуна жетерде ушул жерден солго бурулабыз. Түштүк чыгышка карай Кеңир өрөөндү бойлогон жолго түшөбүз. Узун жолду кыскарта биз иштеген Жаш Тилек мектебинин жамааты жөнүндө айтып кетейин. Мектебибиз 2007 жылы ачылып, алгачкы жетекчибиз Назаралиев Кадыралы агай 3 жыл жетекчилик кылган. Андан кийин Биев Абдиманап агай 1 жыл. Андан кийин дагы бир агай 6 жыл мектепке жетекчилик кылды. Азыркы жетекчибиз Акматова Саадат эжегей 3 жылдан бери мектепти жетектеп келүүдө. Ынтымактуу жамаатта 30дай мугалим иштеп, окуучуларга билим тарбия берип келүүдө. Жыл сайын жайында Кыргызстандын ушундай кооз жана керемет жайларына саякатка чыгуу бизде адатка айланган. Бүгүн дагы бир ошондой саякаттын бири Ак Кайың эс алуу жайына пландаштырылган. Мына карасаңыздар, кандай гана керемет жерлер. Өрөөндүн түштүк тарабында бүтүндөй арча, карагай жана кайың токойлору таралган. Мына биз эс алуу үйлөрүнө да жакындап калдык. Жетип, акырындык менен түшө баштадык. Бул эс алуу жайы абасынын тазалыгы, салкындыгы менен аябай айырмаланып турат. Бизге ушул чоң орунду беришти. Эми жайгашабыз. Алаңгыча токой койнунда сейил башталып кетти. Onda savcı olmaz. Adamda var mı? Saz var dedi. Saz var, aç. Açık. Ya koyamam. Түшкү тамактын камын азыртан көрүп койбосо болбойт. Ошону талкуулап жатышат. Түштөлүү убактысы болгончо мен токойду аралап, жаратылышты сүрөткө тартып келейин. Мына токойду аралап баратам. Аба таза, күн ачык. Эс алуу үчүн эң мыкты шарт түзүлгөн. Бир нерсе угуп жатабы? Ооба. Ошол жакка акыры барайынчы. Кызык окшойт. Акырын шек алдырбай жакындап жатам.
Oo, ejekelerimіз Tokoy koynunda ırdап жатышат го. Эс алуу, сейил деген мына ушундай болот. Андан ары Токой кооздугун тартууга жолумду уладым. Карагылачы, кандай сонун аппак кайыңдар менен жап-жашыл карагайларды. Көргөндүн көзү кубанат. Түштөнүү убактысы болуп калды. Эми акырын барайын. Мына чогуу отуруп, даамдуу тамак жегенче сүрөткө түштүк. Болду, эми тамагыңарды жегиле, муздап калат. Жалпы жамаат классикалык стилде да бир сүрөткө түштүк. Мен кайсы биримин? Ооба, ортодогу чачты тасырайта алдырган менмин. Жок, мен бул экенмин го. Көрүшкөнчө, достор.